Мен биринчиден бизде ошо 31 мартка 41 ушундай ар кандай маалымат түшүп атат. Бул добуш сатып алуу боюнча мисалы ошол эле жана административдик ресурсту кыйынаттык менен пайдалануу, ар кандай ошо каржы маселелери менен компаниянын арыздар түшүп атат. Биз жалпы ар кандай булактардан алып атабыз. Мисалы келтирсем, маалымат шайлоочулардан түшүп атат. 16 ушундай маалымат. Ошол эле массалык маалымат каражаттардан 7 ушундай маалымат түшөт. Жана саясий партиялардан же ошол эле талапкерлердин талапкерлердин өкүлдөрүнүн 2 маалымат, талапкерлерден 10 андан арыздар да. Андан тышкары коомдук бирикмелерден 3 арыз түштү. Биздин аймактык шайлоо комиссияларынын тарабынан Бишкек, Оштон жана Токтогулдун АШКлардан бир арыздан түштү. Негизи өзүңөр билесиңер, жергиликтүү депутаттардын шайлоосу биздин АШК аймактык шайлоо комиссиялар уюштурат, өткөрөт. Борбор шайлоо комиссия жалпы ошол көзөмөлдү өткөрөбүз. Ошол борбор шайлоо комиссиянын алдында, АШКнын алдында атайын ушундай топтор уюштурган болчу. Бул тез ыкчам реакция кылган топтордун ошо негизинде мыйзамда киргизилген болчу да. Яка ошо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирет, иштейт. Ошол эле ички иштер министрлигинин тиешелүү кызматкерлер, ошо УКМКнын жана прокуратуранын кызматкерлери. Бул топтун негизги максаты, жумушу бул тез ыкчам реакция кылыш керек. Ар кандай маалымат түшүп атат, бул деле туура түшүнүш керек. Жалган деле маалымат түшүп атат. Алар ошол маалыматтар текшерилип, эгер бул маалымат жалган болсо, бул номенклатура эмеге делого түшөт. Андан кийин ошону менен маселе жабылат. Бирок көпчүлүгү тилекке каршы ошол эле шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылары боюнча бул маалымат болуп атат. Анткени азыркы учурда үгүт компания өтүп атат. Өзүнүн чокусуна еще жете элек. Анткени үгүт компаниясы 10 апрелге чейин, саат 8ге чейин ар кандай кара пиар маалымат түшүп атат. Ар бир факт борбор шайлоо комиссиянын топко түшүп аткан маалымат биз жашырбайбыз. Азыр мисалы келтирсем, ошол эле укук коргоо органдары менен 20 арыздар, маалыматтар атайын ошо журналда катталып атат. 17 факт ЕРПП порталында киргизилип, 17 факта ЕРППда катталган. Азыркы учурда сотко чейин өндүрүш, тергөө, айтсам жаңылышпайм, өткөзүлүп атат. Биз үчүн шайлоо учурунда мөөнөттөр, конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр тез ыкчам ушундай бир чечимди кабыл алыш керек. Эгер чын эле ошол маалыматтар далилденсе, биринчиден кылмыш жаза кодексинин негизинде көрсөтүлгөн жоопкерчиликте күнөөлүү талапкерлер болобу, саясий партиялардын өкүлдөрү болобу, булар албетте сөзсүз тартылыш керек жоопкерчиликке, жазага. Биздин ошо шайлоо мыйзамынын негизинде бул конституциялык укук жоопкерчилик.
Муну биринчиден биз эскертүү бере алабыз. Экинчиден штраф болушу мүмкүн. И эгер чын эле мында одоно бузуу фактылары болсо, бизге укуктарыбыз бар. Же жеке талапкер, ошол эле талапкерлердин тизмеси полностью ошолордун каттоосу жокко чыгарылат. Но дагы бир мындай укуктуу бир аспект бар. Шайлоодон кийин ошол 20 күндүн ичинде, шайлоо күндөн кийин 20 күндүн ичинде бизде жанагы алдын ала фактылардан, алдын ала маалымат болот да биздин урналардан, алдын ала натыйжалар. Бирок 20 күндүн ичинде биз жана кол менен саналган ошо протоколдор, бюллетендерди биздин участкалык шайлоо комиссиялардан, андан кийин аймактык шайлоо комиссиялар жалпы мындай свод кылышат. Анан борбор шайлоо комиссия бекитет да. Эгер ошондой фактылар шайлоодон кийин деле аныкталса, анда борбор шайлоо комиссиянын ушуну укугу бар негизи. Ошол эле ашыккан укугу бар. Бул жана каттоосун жокко чыгаруу, ушундай укуктары бар. Ошону билип коюш керек. Анткени ар кандай сөздөр болуп атышат. Биз утуп алдык, орусча айтканда победитель не суйт дегендей. Биз мына акыркы күнгө чейин календардык план боюнча мыйзам негизинде 2 майга чейин биз жыйынтыктарды толук чыгарыш керек, бекитиш керек. Ошондуктан мен азыр ошол учур менен пайдаланып, үгүт компанияда мыйзам бузбаш керек. Ар бир фактка биз чара көрсөтүлөт. Биздин тараптан ошол эле дагы кайталап койсом, конституциялык укуктуу жоопкерчилик бул шайлоо мыйзамы негизинде и далилденсе, албетте ошол фактыларга таянып эле кылмыш жаза кодексинин негизинде и жоруктар жөнүндө кодекстин негизинде биз ушундай чараларды жоопкерчиликке биздин укук коргоо органдар тартышат да. Азыркы учурда башка акыркы компанияларды эске салсак, мында одоно массалык ошол добуш сатып алуу фактылар деле мындай октябрьды эске салсак, мындай эле масштабтуу эмес да. Бирок ошондой фактылар бар. Мен азыр айттым, 17 факт азыркы учурда 31 мартта ошол ЕРППде катталды и ошол 17 факт боюнча сотко чейин өндүрүш болуп атат. Биз эле биздин ошо борбор шайлоо комиссиянын то что өтүнүш, биздин талабыбыз укук коргоо органдарга бир мындай кылдаттык менен албетте көңүл буруп, тез ыкчам түрүндө ар бир реакция болуш керек. Анткени алар эгер көзүн жумуп койсо, мурункудай же жана мөөнөттөрдү чөйүп, бизде жазык процесс кодексинде ушундай кемчиликтер бар. Шайлоо учурунда тез ыкчам реакция болуш керек. Ошон үчүн биз азыр иштеп атабыз. Эртең кудай буюрса чоң ошол КГОрдун ошо отуруму биз пландап атабыз. Ошо КГОрдун төрайымы Бышкан төрайымы Нуржан Кармабековна Шалдабекова бүт ошо региондор менен байланышып, Zoom аркылуу ар бир ошол фактылар менен биз маалымат тактайбыз. Анан биздин ошол талабыбыз бир да фактка көз жумуп, түшүнүп атабыз да, бир жергиликтүү кеңештер болуп атат, жергиликтүү бийлик, жергиликтүү бийликке баш ийген ошол эле укук коргоо органдардын кызматкерлери, булар азыр эгер ушундай мамиле кылса, октябрдыкындай мурунку, анда булар деле өзүнүн ошо булар деле жоопкерчиликке тартылат.